48 000 so'm төлөп 3,5 ай окуп, жылдап экзаменден өтпөй жүргөнүңөр жакшыбы? Же 19 000 so'm төлөп коюп, 10 ай окуп, бир жолу келип туруп экзаменден, болбосо экинчи эле жолу келип өтүп кеткениңер жакшыбы? Азыр жылдап экзамен тапшыра албай жүргөндөр бар. 2,5 ай, 3,5 ай окуп алып. Ошондуктан мен сиздерге суранарым, 10 ай аябай көп экен, антип ал экен, бул экен дебегиле. Мен карап отуруп, ушунун баарын көрүп туруп, анан бүгүн ушул жерге келип отурамын. Балдарды күнөөлөп атасыңар, унааны, Туманбаевди күнөөлөп атасыңар. Бу госслужбада, мамлекеттик кызматта эки түр адамдар болот. Эки түр адамдар. Саясатта и мамлекеттик кызматтарда. Бир түрү болот адамдардын. Тили менен буудай кууруйт. 1 метр чыгат тили сайраса, тиги ушул Бишкекте туруп, Лондон менен Москванын көчөсүн тазалап коет тили менен тимел шыпырып. Иш берсең, иштин биргенедей жерин 1% жылдыра албайт. Только сөз менен. А кээ бир адамдар болот, мына мамлекеттик кызматта мен көрүп эле жүрөм, илгертен бери, 20 жылдан бери. Тили менен, өзүнүн сөзү менен жеткире албайт адамдаргачы. Мындай жеткирип, түшүндүрүп, мээсине куюп кое албайт. А бирок иши баягы тили менен сүйлөгөндөрдүн тескерисинче да, 100%, даже айтканынан артык кылып аткарып коет. Бирок элге чыгып сүйлөй албайт, сүйлөсө дагы түшүндүрө албайт да. Мына ушулар бар. Мен интернеттен көрүп алып, монтип, неужели ушуну түшүндүрө алышпайт деп туруп, мына өзүм келип отурам. Элге, жалпы элге 7,5 миллион элге түшүндүрүп коеюнчу эми деп. Ошон үчүн биз келечек үчүн жасап атабыз, туугандар. Жөн каршы чыкпагыла. Жеке 275 адамдын, анын ичинде 275 эмес, бир 250 ашып кетсе, анткени бирөөнүн 3төн 4төн мектеби бар. Бир киши 4төн мектеп ачып алган. Шакылдатып баягы только акча жасаш үчүн да. Ошондуктан ошолордун кызыкчылыгы үчүн мен билем алардын аркасында кимдер турат. Мамлекеттик кызматкерлер да бар. Туугандарын оформить этип коюп иштешип аткан. Эми мен аттарын атабай эле коеюн. Өзлөрүнө да айттым элем, ал эми күнөө эмес, конечно, ал үчүн кызматтан кетирбей албайбыз. Эмне үчүн сенин тууганың мектеп ачып алып иштеп атат деп айта албайбыз да, күнөөлөй албайбыз. Ар кимдин өзүнүн укугу. Мисалы, В категориясы үчүн окуу мөөнөтү 2,5 ай, окуу акысы 20 000 сомдон төлөдүңөр, төлөп атасыңар. Айдоо сабактары деп 18 000 сом, бардыгы болуп 38 000 сом төлөп атасыңар. Б категориясы, бул эми жеңил машина менен грузовой машинаны айдаш үчүн. Окуу мөөнөтү 3,5 ай, окуу акысы 30 000, айдоо сабактарына 18 000, анан бардыгы болуп 48 000 сом төлөп атасыңар. Анан жеке мектептерде подключ деген дагы варианты бар экен да. Ну эми бул баарыбызга деле жашыруун эмес. Бардык этаптарды бүтүрүп, колуна айдоочулук күбөлүк берүү менен 65 000 сомдон 70 000 сомдон $1000 чейин алып, анан күбөлүк берген мектептер бар. 275 мектептин арасында. Ушуга чейин ошол күбөлүк сатылып келген фактыларды мына мисал менен келтирип айта кетейин да. Мисалы мына 2015 жылдан бери эле алсак, жеке мектептерден окуп, экзамен өткөндөрдүн почти 100% болгон экзаменден өтүп кеткендер. 2015 жыл, 19 жылга чейин да, почти 100%, 90-95% да, эми тагыраак айтсам. Бир 5-10% эле өтпөй калып жүргөн, анткени алар акча берчү эмес. Бере алчу эмес, же болбосо бергиси келчү эмес дегендей да, Мына мен силерге цифраларды келтирейин. Ал эми 2021 жылы болсо, биз системаны колго алып, 5-6 жетекчи алмаштырдым деп атпайм да, бирөө камалып да кетти, барыңар десем. Коррупция менен күрөшө баштаганыбыздан баштап, мына бул көрсөткүч дароо түшкөн да. Мисалы, мына экзаменден өткөндөрдүн саны 28% жетип калган. А өтпөгөндөр 72% өткөн эмес, пайызы. Эгер 500 000 жаран теориялык экзаменге кирген болсо, азыркы бүгүнкүдөй, өткөн адамдар 139 000 гана адам өткөн, өтпөгөндөр 361 000 адам болгон. Эми бул 21 жылдары дагы мурдакы жылдарга караганда коррупция токтой элек болчу, жаңыдан күрөшө баштаган кез болчу, ошол үчүн 139 000 киши экзаменден өтүп кеткен. Арасында обязательно баягы албетте күбөлүктү сатып алгандар да болгон, өткөндөрдүн арасында албетте болгон, эми адам фактору аралашып, акча берип анан өтүшкөн. Күбөлүктөрдү сатып алгандардын кесепетинин жыйынтыгы эмне болуп жатканын мен сиздерге цифралар менен айта кетейин. Акыркы 10 жылда 75 000 автокырсык катталган экен. 75 000. 9120 адам каза болуптур. Жылына 1000ден адам каза болуп атат.
113.260 adam ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына анын жарымы инвалид болуп калган. Ал инвалидтерге инвалидность берип, мына мамлекет багып жатабыз. Пособие берет. 2025-жылы 724.000 жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзаменге кирген экен. Почти 1 миллион адамга жакындап калды кирип аткан. Анын ичинен өткөндөр 100 эле миң мына. 624.000 адам өткөн жок мына. Анан кантип ушу жеке мектептердин немеси болот, эмгеги, окуттук анан чокуттук анан укмуш кылып ийдик деген. Өткөндөр 14 эле пайызды түзгөн, өтпөгөндөр 86% түзүп калды. 624.000 адам экзаменден өткөн эмес. Бул эмне дегендик? Жеке мектептер баягы жакшы окутпай эле, окуду деген справканын В категориясын 38.000 сомдон, ал эми БС категориясын 48.000 сомдон сатып коюп эле, пачкалап эле баягы окуучуларды чыгарып атат деген сөз. Эгер ушундай эле жол менен кете берсек, мындан ары деле өтпөгөндөрдүн саны дагы деле өсө берет. Ошондуктан бүгүндөн баштап биз мына экзаменди искусственный интеллект ала турган кылып мына киргиздик. Азыр эми кирелектериңер болсо өзүңүздөр кирип көрөсүздөр, байкайсыздар. Адам фактары аралашпайт, праваны мындан ары сатып алам деген бир дагы мейли жеке мектепте окуйсуңбу, мейли мамлекеттик мектепте окуйсуңбу сатып алам деген болбойт. 35 мына мен азыр өзүм көрүп чыктым, 35 кишини бир киргизип туруп эле убакытты басып туруп анан кийин искусственный интеллект менен отуруп, ал даже адам анын ичине кирбейт, баягыдай немелер инструкторлор жүрмөй жок, микрофондон айтып турат. Башталды, убакытың кетти, мына деп туруп, бүткөндө бүттү дейт, болду.